Салам радиосунда жаңылыктар. Арабаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Баткенде көчөдөн аткезчилик жол менен келген 26 тонна жер семирткич аныкталды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык кармалган жүк Өзбекстандан аткезчилик жолу менен алынып келинген. Тергөө иштеринин жүрүшү менен жалпысынан 518 кап чыккан жер семирткич Баткен шаарынын 43 жаштагы тургунуна таандык экени маалым болду. Бул факты боюнча учурда тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Баткен жана Исфара райондорунун башчылары 4 көчөдө жолугушту. Баткен районунун башчысы Учкунбек Жоробаев жана Тажикстандын Исфара районунун башчысы Баховидин Баходурзода жолугушту. Бул тууралуу райондук бийликтен билдиришти. Маалыматка ылайык жолугушуу чек арадагы кырдаалды туруктуу кармоо максатында уюштурулган. Анда эки элди түрдүү провокациялык чакырыктарга алдырбоо маселелери каралып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен чек аралаш аймактарда эки тараптуу туруктуулукту сактоо жактары сүйлөшүлдү. Мындан сырткары чек ара, укуктук тартип, суга суу арыктарды тазалоо иштерин макулдашуу менен жүргүзүү, суу талаш көйгөйү жаралбашы үчүн алдын ала макулдашуулар зарылдыгы белгиленип, макулдашылбаган аймактарда эки тараптуу курулуш иштерин, түрдүү аракеттерди болтурбоо жана алдын алуу, ирригациялык, чарбалык жана күндүлүк жашоодо болуп жаткан маселелер туурасында сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Кадамжайдын Кыргыз Кыштак айылына суу сактагыч курулууда. Кадамжай районунун Кыргыз Кыштак айыл аймагына суу сактагычтын курулушу башталды. Бул тууралуу райондук бийликтен билдиришти. Маалыматка караганда суу сактагыч Ашар жолу менен курулат. Муну менен 1,5 миң гектар жерге суу жеткирилет. Аталган суу сактагычтын сыйымдуулугу 500 миң кубту түзөт. Белгилей кетсек, Кыргыз Кыштак аймагында 10 миңден ашуун калк жашайт. Негизги чарбачылыгы мал чарбасы жана дыйканчылык. Күндүн маанилүү жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун.